Мен айтайын дегенім бұл өтө бір мындай жаман көрүнүш болду. 2014 жылы апрель айында кабыл алынган гомосекс жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча берилерине карай турган болсок, бул мыйзам жалпыга маалымдоо каражаттарын жана коомдук жайларда пропагандоого тыюу салынган берене бар да. Эң негизги баалуулукту мына 8 март аялдар күнү ушу майрамдын ошол жердеги аялдар күнүн ушунчалык баркын кетирди да. 8 марттын баркын кетирди. Бул өтө жаман көрүнүш да. Себеби мына гомосексуализмдин биринчи илдеттери бул ВИЧ ооруларын жайылтуу. Ушуларды дүйнө жүзү азыр ВИЧ менен күрөшүп атса, биз ушу биздин Кыргызстаныбызда 2,5 миңге жакын ушундай адамдарыбыз бар экен. Ошоларды 6 миллион жаранды укугун ушу 2,5 миңге жакын адамдын укугун кордоп колдойбуз деп чыккандарга бул өтө уят нерсе да. Менин маалыматыма караганда ушу пропагандалап ушуну чыгарган адамдар Украина, Казакстан жана Прибалтиканын өкүлдөрү атайын келип, ушу провокаторлор ушу маселени уюштуруп жасашыптыр да. Ушуну мен ким жооп берет? Ушу адамдарды кармап, ушуларды жоопко тарттыңыздарбы? Убакытты токтотуп турсаңыздар. Жооп барбы? Жооп. Кандайдыр бир провокаторлор уюштурган боюнча ойлор жаралатыр бүдөмүк. Коопсуздук кызматы, мүмкүн сиздерде жооп бар. Ушундай маалымат барбы сиздерде? Бизде маалымат жок мындай. Силерде ошо жок болгондуктан ошо гомосексуалисттерди көчөгө чыгарып атасыңар. Билбесеңер ошону билип алгыла. Украина, Казакстан жана Прибалтикадан келген өкүлдөр атайын ушул нерсени уюштурган.